Сооротуучу Кудай. 23-июль. Тиметейге жазылган 1-кат. Алар жакшылык кылышсын, жакшы иштерге байышсын, берешем болуп, башкалар менен бөлүшө билишсин. 70 жыл бою жеңил эмес жумушта иштеген Марти пенсияга чыкты. Ал 70 жыл бою кир жуучу жайда колу менен кийимдерди жууп, сыгып, жайып, өзүнүн кенедей айлыгын бир маанилүү иш үчүн чогултуп жүрдү. Анан убакыт өткөн соң Марти 86 жашында өзүнүн иштеп чогулткан $150,000 акчасын өзүнөн алыс эмес жайгашкан университетке курмандык кылып, жакыр студенттер үчүн, окууга мүмкүнчүлүгү жок балдар, кыздар үчүн аларга жардам көрсөтүү фондунун жаралышына бүт акчасын берди. Мартинин курмандыгын көргөн адамдар суктанышып, 100дөн ашуун адам дагы акчалай курмандык кылышты. Жыйынтыгында Марти салган акчанын саны адамдардын курмандыгынан улам 3 эсеге көбөйдү. Адамдын тапкан кирешеси дайым эле өзү үчүн иштебестен, башка адамдардын, муктаж болгон адамдардын пайдасы үчүн жумшалганда, ал адамдын кирешеси чыныгы баалуулукка ээ болорун Марти түшүнүп турду. Элчи Павыл Тиметей аркылуу бай адамдар жакшылык кылышсын, жакшы иштерге байышсын, берешем болуп, башкалар менен бөлүшө билишсин деп айткан. Кудай бизге акча каражатты жана башка ресурстарды акылмандуулук менен иштетсин деп ишенип тапшырган. Элчи Павыл бай адамдар байлыгына таянышпасын, Кудайга таянышсын, жакшы иштерге баюу менен өздөрүнө келечек үчүн жакшы негиз боло турган генч жыйнашсын деп насааттаган. Кудайдын алдында өзүмчүлдүк менен байыган, жүрөгү тар адамдар жакыр деп аталат. Ал эми курмандыкчыл, жакынынын муктаждыгын көрө билген адамды Кудай бай адам деп атайт. Ыйык жазууда, эгерде силерге өтүп кете турган байлыкты ишенип тапшырууга болбосо, чыныгы байлыкты ким ишенип тапшырат деп жазылган. Кудай бергенди ишенимдүүлүк менен колдонуп, жакшы иштерге байыганды үйрөнөлү.